Владислав Шулико, установивший мировой рекорд в 2021 году, преодолев 242 километра, вновь бросает вызов. На этот раз ему предстоит преодолеть 688 километров вокруг Исыкуля. Суучул Владислав Шулико жаңы экологиялык сууда сүзүү акциясын баштады. Ал 10 августта балыкчы шаарынан сүзүп чыккан. Суучулдун өзүнүн айтымында анын максаты көлдүн экологиялык көйгөйлөрүнө көңүл бурдуруу. Уюштуруучулар кайдыгер эмес жарандарды бул акцияга кошулууга чакырып жатышат. Ысык көлдүн тескей тарабындагы айрым жергиликтүү тургундар жээктерди тазалай баштады. Шулико курамына дарыгерлер, куткаруучулар жана массажист кирген командасы менен бирге 688 чакырым аралыкты 25 августка карата сүзүү өтүүнү пландап жатат. Бул Бишкек Ош жолунун узундугунан 100 чакырымга көп. Буга чейин президент Садыр Жапаров да көлдү булгабоого чакырык жасаган. 2023-жылдын мартынан бери ӨКМдин кызматкерлери өлкө башчынын тапшырмасы менен көлдү тазалоо менен алектенип жатышат. Өткөн жылы алар көлдүн түбүнөн 22,5 миң килограмм таштанды жана 218 миң метр балык улоочу торлорду алып чыгышкан.